Assalamu alaikum, hurmatlı görermanlar. Temirov Life komandası turalı söylögüm geldi. Kırgız medyasında Temirov'dun komandası payda oldu. Abdan güçlü ilktörlörдү жүргүзүү менен курч сындарды айтуу менен медиа тармакта өзүнүн ордун алды деп койсок болот да. Ошол чындыкты айткан айынан Болот Темиров, ал Темиров Лайфтын башчысы азыр Кыргызстанда мыйзамсыз депортацияланып Орусияда жүргөн чагы. Көп нерселерине мен мындай кошулам туура. Анан бирок булар жаштар туура абдан курч, күчтүү анализдерди жасашат. Бирок дагы деген менен кечеги күнгү бир анализинде акыркы эмесинде силер деле көрдүңөр болуш керек. Анан коммунисттер мындай, анан коммунисттер тигиндей, анан коммунисттер тиги Украинага барып согуш ачып атат, анан коммунисттер мынтти деп ушул коммунисттердин дарегине каттуу сөздөрдү айтуу менен өздөрүнүн сөзүн айтты да, ошол журналист кыз Махаббат. Айтып коеюн деген сөздө эми бул коммунисттердин кандай экендигин, алардын жаман гана жактарын балким булар ошол кинолордон, тарыхый булактардан, уккандарынан угуп жүргөн болуш керек. Албетте коммунисттердин тушунда дагы репрессия, Кыргыздын канча каймактары атылып кетти, канча куугунтуктар тигилер булар болгон, а бирок дагы ошол коммунисттердин доорунда Кыргызстан деген мамлекет пайда болгон. Эчең кылымдардан бери болбогон Кыргызстан эле эмес, Өзбекстан, Тажикстан, ушул постсоветтик мамлекеттердин көбү керек болсо ошол Украина дагы ушул совет доорунда советтик саясатчылардын идеясы менен, советтик идеология менен болгон нерсе да. Эми Кудайга шүгүр бизге ушул эгемендүүлүк 91-жылы асмандан түшкөндөй эле бекер болуп түшүп калды. Эми ушуну дагы ары бери калчабай мындай баркын билишибиз керек да. Анан билип билбей эле коммунисттик партия, анан Орусия дей бергенибиз туура эмес. Мен деле ошол мындай демократиялык көз караштагы адаммын. Мен деле ошентип сындаймын Орусияны, башканы көбүн айтып. Менин деле досторум бүт ошол айланадагы адамдар. Бирок дагы достор, бир нерсени унутпашыбыз керек да, бир нерсени. 1 миллиондон ашык адамыбыз ушул Орусиядан нан таап, туз таап, бала чакасын багып, кыйынчылык болгондо ушул жака келип иштеп жүрүшөт да. Мына мен деле канча сындап, канча эме кылганым менен кыйынчылык болгондо мына кайра келдим. Эми ушундай нерселерде эми кээ бир адамдардын андай келүүгө кызыкчылыгы деле жок. Алар ошол Кыргызстанда деле жакшы тыйындарды табышат, жакшы иштерди иштешет, бизнес кылышат. Ал эми көпчүлүгүнүн чын эле ушул Орусиясыз, ошол пост коммунисттик Орусиясыз мындай жашоону элестетүүсү кичине кыйыныраак да, азырынча кыйыныраак. Ооба туура, биз Орусиясыз дагы жок, батышы дагы жок, өзүбүздүн багыт менен кетишибиз керек. Бирок азырынча ушул жол менен, ушул жолдо бара турганыбыз туура да. Анан билбей эле ал жакта отуруп алып, анан коммунисттер мындай болгон, анан Орусия тигиндей, мындай дей бергендигибиз менимче мындай медиа адамдарына, адилет калыс болом деген кишилерге анчейин жараша бербейт. Ошондуктан толук Советтер Союзунун тарыхын билбей туруп, толук коммунисттер ким экендигин билбей туруп, анан коммунисттер мындай болгон, тигиндей болгон деп айткандыгыбыз туура эмес. Коммунисттер керек болсо азыркы коррупционерлерден айырмаланып бир тыйын жеген эмес. Коррупционерлердин баардыгы
Kaçan пайда болду? Коррупционерлердин баардыгы ушул эгемендүүлүк алгандан бери пайда болду. Мен эгемендүүлүктү жаман деген жерим жок, коррупционерлерди пайда кылып койду деп. Мен ошол азыркы эгемен мамлекетибизде өзүбүз начар жолду тандап алып, өзүбүз начар башчыларды алып келип, өзүбүз коррупцияга кызыктар болуп, гаилерге, башкаларына окууга өткөндө, жумушка турганда тыйын бере калып, ушинтип жүрүп, биз ушу өзүбүз татыктуу жашоону өзүбүз тандап алдык. Ошондуктан өзүбүздүн күнөөнү бирөөдөн көрбөй, өзүңдүн жаман жашаганыңды башка мамлекеттен көрбөй, Орусия биздин наныбызды тартып алып аткан жок, Орусия биздин жерибизди тартып алып аткан жок, же болбосо Америка тартып алып аткан жок. Ар биринин өзүнүн кызыкчылыктары бар экен. Американын базасы бар эле, аны кетиришти. Азыр Орусиянын базасы бар. Чоң мындай державалар, кичинекей державаларды каалагандай калчайт экен. Мына ошондой учурда биз калпыс прогноздорду кылбай, элдин башын айлантпай, туура нерсени көрсөтүшүбүз керек да. Туураны туура дешибиз керек, туура эмести туура эмес дешибиз керек. Мен бир жолу эле азыркы саясатты мактап, жактап жаткан жерим жок. Көптөгөн мына менин тарапташтарым, мен колдогон адамдар азыр кандай акыбалда экендигин айтпасам деле жакшы билесиңер. Мен жөн гана ошол коммунисттер жөнүндө, Россия жөнүндө оюмду айтып кеттим да, достор. Эми кандай ойлойсуңар мен билбейм. Менин жеке оюм ошондой. Мындай билип билбей бир нерсеге прогноз кылбашыбыз керек. Анткени азыркы советтик доор талкаланганда 91 жылы ошондон берки адамдар азыр 32-ге чыгышты. Эгерде бир 80-нчи жылкы балдар деле советтик доорду анча көрбөй калышкан. Ошондон беркилер алар билбейт. Мына советтик система бизди окутту, билим берди, бекер билим берди притом. Мен 2 жыл Советтер Союзунда окудум, 2 жыл андан кийин Советтер Союзу талкалангандан кийин окуп калдым. Ошондуктан достор, көп эле мындай айта бергендигибиз туура эмес деп айтамын да. Бул эфирди ошон үчүн гана айтып койдум. Түз эфирлерге чыга албай атам, достор, кечирим сурайм. Албетте бул Болот Темировдун командасынын мыкты жактары көп. Профессионал, кесипкөй журналисттер чогулушкан, аябай керектүү иликтөөлөрдү жүргүзүшөт. Мен деле түшүнүп турам алар эмнеге Советтер Союзун, эмнеге Орусияны. Анткени батыштан каржыланат. Эгер батыштан каржыланган адам батыштын сөзүн сүйлөп, ошол Орусияга тиш кайрап турбаса, анда тыйын түшпөй калат да. Колдон келишинче биздин мамлекет эгемендүү, өз багытын тапкан мамлекет болуш керек. Батышында, Орусиясында карабаган, ошондой эле биздин медиа тармактагы белгилүү өкүлдөрүбүз дагы колдон келишинче батышына да, Орусиясына да көз каранды эмес, эркин, адилеттүү, тарыхты тарыхтай чагылдырган ушундай мыкты журналисттер болсо абдан жакшы болмок да. Ал эми бизге окшогон блогерлерге мындай анча мынча калпыс келтирип коюу деле боло берет. Анткени биз кесипкөй журналист эмеспиз, же башка нерсе эмеспиз. Ошондуктан ал эми журналисттер, белгилүү медиа тармактагы өкүлдөр кичине сүйлөрдөн мурун тияк биякты карап жүргөн жакшы болот. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду.